Zilhijja ayının 10 gününü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berekeli hadisinde aytat. Ramazandan keyin gele Allah'a en jagımdуу, en sooп beriladigan күндөрдүн бирөөсү мына ушул Zilhijja ayının 10 günü деген. Ушул күндөгү ибадаттар Allah'a en jagымдуу, en жакшы күндөр деген. Кейбір уламалар айтат, түнкү ibadattары Zilhijjanын 10 күнүндөгү Рамазандагыдай эле соопко дейт. Кейбір баяттарда Лайлатул Кадыр сыяктуу деген. Лайлатул Кадырда кандай сооп берилсе, мына ушул Zilhijjanын 10 күнүндө ибадат кылсаң, ошондой сооп берилет деген. Ал эми күндүзү боюнча хадистер келген. Хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 10 күндүн ичинде bir күн эле ораза кармасаң, 1 жылдык соопталасың деген. 1 жылдык соопталасың деген. Zilhijja айы башталды. Башталар менен 1-чи күн, 2-чи күн, 9га чейин 9 күн кармап койсоң, анда сен 9 жылдык сообун аласың. Өзгөчө Арафа күнүгө келгенде айткан, ал Арафа күнүндөгү орозо 1 жыл өтүп кеткен, 1 жыл келерки күнөөлөрү кечирет деген. Санаталлати кабла ва санаталлати ба'да. 1 жылдык алдыңкы, 1 жылдык кийинки күнөөлөрү кечирет деген. Мына ушундай биз ыйык күндөрдө турабыз, балдар. Рамазандан кийин келе өтө ыйык, берекелүү күндөрдө турабыз. Жакында келип келет, Кудай кааласа Аллах субханаху ва таала баарыбызды эсен аман жеткизсин. Zilhijjanын айы келгенде күндүзү кыла турган нерсе орозо. Күндүзү орозо кармаганга аракет кылайлык. Орозо дегенде 10 күн дейлет, бирок 9 күн. Биринчиден баштап Арафа күнгө чейин. 10-чу күн орозо кармалбайт. Себеби 10-чу күнү айт болот. Ислам динибизде 5 күн, 1 жылда 5 күн орозо кармаганга болбойт. 2 айтта айямы ташрик күндөрү 3 күн болот, ошентип 5 күн болот. Мына ушул 5 күн орозо кармаган жайыз эмес, болбойт. Тыюу салынган. Курбан айтта, орозо айтта жана курбан айттын 3 күнү. Мына ушул 5 күндө орозо кармаганга тыюу салынган. Себеби бул күндөр Аллах субханаху ва таала бизге белек кылып берген. Бул майрам кылып берген. Яуми акилин ва шурбин ва зикриллах хадисте айтат. Жеп, ичеп, зикир кылып Аллага шүгүр кылатыган күн деген. Аллах субханаху ва таала сен жырга ойно, сага майрам кылып бердим десе, мен орозомун десең, анда Аллахтын өкүмүнө каршы чыккан болосуң. Ошон үчүн бул 5 күндө орозо кармаганга болбойт. Ошонун негизинде айт болуп калган үчүн кармалбайт. Калган 9 күнгө орозо кармалат. 9 күн орозо кармаган адамга Аллах субханаху ва таала иншалла 9 жылдык сооп берет. Ар бир күнүнө 1 жылдык сооп. Ал эми Арафа күндөгү орозого анда Аллах субханаху ва таала 2 жылдык сооп берет. 2 жылдык соопту Аллах субханаху ва таала берем деген. Ошондуктан Рамазандан кийин келе биз жашап аткан мына ушул 1 жылдын ичиндеги 360 күнүн ичиндеги эң ыйык күндөр астыбызга келе жатат. Эң ыйык түндөр астыбызга келе жатат. Бул Zilhijja айынын берекеттүү айлары. Zilhijja айы ушинтип башталат. Zilhijja айында дагы эң чоң ибадат балдар бул курбанчылык ибадаты. Курбанчылык дагы ушул Zilhijja айында болот. Башка убакытта болбойт. Ошол убакытта болот, кийин жыл бою кайтып келбейт ал. Кийинки жылга чейин күтөбүз аны. 3 күн гана болот, кийин кайтып кетип калат.